Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Учурда Камчыбек Ташиев кайрадан бийликке келип калышы мүмкүн экен деп коркуп арыз жазбай жүргөн бизнесмендер көп экен. Мен ошол бизнесмендерге саясий сабаттуулуктан кичине кеңеш берип коеюн деп атам. Урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев кайра бийликке келбейт. Кайра мурдагыдай ГКНМны кармаган, кармаса колунан кан чыккан всемогущий Ташиев болбойт ал. Ошондуктан эч коркпой арызыңарды жазып, Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгына, тергөө кызматына кайрылып, арызыңарды жазып, акчаңарды өндүрүп алгыла. Эгерде акчаңар мамлекеттин кассасына кирип кетсе, анда ал мамлекетте калат. Ал акчага жол салынат, мектеп жана башкалар салынат. Ал эми чөнтөгүнө, Таймурастын чөнтөгүнө кирип кеткен, Шайырбек Ташиевке кирип кеткен, же болбосо Эду Питолорго кирип кеткен, же дагы Камчыбек Ташиевдин өзүнө кирип кеткен, же болбосо Жеңиш Токторбаев аркылуу кирип кеткен, же Каныбек Досмонбетов, дагы кимдер бар эле, ошолордун чөнтөктөрүнө кирип кеткен акчалар болсо, бардыгын мамлекет силерге, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы силерге алга берген акчаңарды кандай берсеңер ошондой кылып туруп, колуңарга карматып, акыйкаттыкты орнотот. Коркпогула. 3 миллионбу, 5 миллионбу, миллион долларбы, 2 миллион долларбы, 1 миллион долларбы мүлк менен бергенсиңерби, машина менен бергенсиңерби, эч коркпогула, арыз жазып, барып кайрылгыла. Мамлекет калыстыкты орнотуп берет. Мен силерге айтып атам. Маалыматы бар адам болгон үчүн мен силерге айтып атам. Эч коркпогула. Жигитсиңерби, эркексиңерби, вообще коркпогула. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен, эженин. Туугандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга 22 000 доллар сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып туруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Силердин салымыңар ошол. Мамлекеттеги акыйкаттыкты орнотууга кошкон салымыңар ошол болот. Коркпогула. Камчыбек Ташиевдин мурда колунда кубалдасы таягы болсо, ал таякты кубалданы президент алып койду. Сен акыйкаттуу бийлик жүргүзө албайт экенсиң. Сен мыйзамды бузат экенсиң, элдин укугун коргобой эле кордойт экенсиң. Сен ишкерлерди тонойт экенсиң деп туруп, колунан бийликти алып койду. Бүгүнкү күндө тергөө жүрүп атат. Арыз жазгандарга барып, акчаларын кайтарып ошо жакта жүрөт экен. Барыңар коркпой барып, арызыңарды жазып, алдырып койгон болсоңор, кайра кайтара алгыла мүлкүңөрдү. Эгерде мамлекетке кассасына кириштирилген болсо, балким мисалы бирөөдөн 100 миллион сом алса, анын 50 миллиону мамлекеттин кассасына кирип, ал жана жолдорго, мектеп жана башкаларга жумшалып кетиши мүмкүн. Ал эми 50 миллиону чөнтөктөргө кетсе, ошол 50 миллионду мамлекет силерге кайтарып берет. Эшматка берсеңер, Эшматтан алып берет, Ташматка берсеңер, Ташматтан алып берет, Таймураспка берсеңер, андан алып берет, Токторбаевка берсеңер, мындан алып берет, Шайырбекке берсеңер, андан алып берет, кыскасы кайтарып берет. Булардын дагы мен билбеген жардамчылары, балан түкүндөрү көп экен. Ошолордун бардыгын териштирип, такташтырып, мыйзам чегинде акыйкатты калыбына келтиргенге салым кошкула. Коркпогула, туугандар. Бекмамат Осмонов айткандай, бул бир келген өмүрдө
Öde kara ötüş gerek. Tike kara ötüş gerek. Ömür bir gelet, ölüm de bir gelet. Hiç kaçan korkpogula. Ana mындай нерсе бар да, жаратылыштын мыйзамы бар. Кудайдын мыйзамы бар. Ушундай ооматын качырып, ушундай ооматын надандыкка, касамкорлукка, каракчылыкка, элди тоногонго, адамдардын тагдырын сындырганга, талкалаганга, жумшаган адамга Кудай Таалам экинчи оомат бербейт. Силер ушуну туура түшүнгүлө. Урматтуу бизнесмендер, коркпогула. Кудай силерди экинчи анчалык азапка салбайт. Бир жолу сыноого салды. Кайра ошол жасап берген мээнетиңерди актатып, кайра чөнтөгүңөргө кайтарып алгыла. Ал силердин мээнетиңер. 5 сомду кандай табыш кыйын экенин, 5000 долларды, 10.000 долларды кандай табыш кандай кыйын экенин, кредит алып туруп аны төлөп бизнес кылыш кандай кыйын экенин мен жон терим менен сезген, колуман, башыман өткөргөн адам катары, бүгүнкү күндө иштеп аткан адам катары мен жакшы түшүнөм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ошондуктан ал каракчылардан коркпогула. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз каракчылык кылдыңыз, тонодуңуз, алдыңыз, урдадыңыз. Бүгүнкү күндө мен акмын, акыйкаттык калыбына келтирилет, ким күнөөлүү болсо жооп берет, мен апапакмын деп кайрылуу кылатасыз. Мейли, эгерде акыйкаттык калыбына келтиргиңиз келсе, сиз ак экениңизди далилдегиңиз келсе, анда ошол бейгүнөө азап тарткан адамдардын шоракысын, маңдай терин, шоракысын бардыгын кайтарып бериңиз. Сиз анча дүйнөнү миллиарддап алып, 100 миллиондоп чөнтөгүңүзгө салып алып, не кыласыз аны? Ашык дөлөт баш жарат дейт. Эгерде бирөөдөн тартып алсаңыз, баш жарат ал. Кудай сизге буйрубайт. Ал Таймурасыңызга да буйрубайт, Темирланыңызга да буйрубайт, белки башкаларыңызга да буйрубайт. Шайырбегиңизге тим болу буйрубайт. Эгерде сиз мырза болсоңуз, жигит болсоңуз, эркек болсоңуз, анда ошолорго барып кечирим сурап туруп, акчаларын кайтарып берип коюңуз. Касамкорлук кылбаңыз. Кудай акыйкатты башкача кылып орнотуп коет. Эгерде сиз анчалык эле нахальство кыла берсеңиз, Кудай башкачасынан акыйкатты орнотуп коет сизге. Урматтуу бизнесмендер, кордук көргөндөр, зордук көргөндөр, мүлкүн алдыргандар, акчасын алдыргандар кайрылгыла. Эгерде чөнтөктөргө кеткен Камчыбек Ташиев жана анын подчиненныйларына, туугандарына, аялына, ЖМП туугандардын бардыгына чөнтөгүнө кетип калган акчалар болсо, бардыгын силерге мамлекет кайтарып берет. Эч коркпогула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен атайын Байтиктин тоосуна келип алып, кадимки Байтик Батыр жайлаган тоолорго келип алып, Камчыбек Ташиев мырзага жана андан тонолгон ишкерлерге, кордук көргөн адамдарга, жанагы кустурулгандарга кайрылуу кылайын деп келип атам. Мына аркабызда турган бул мүрзө, чоң мүрзө. Шаардагылардын бир бөлүгү ушул жакка келип жайгашат. Өлгөндөрдү ушул жакка көмөт да. Урматтуу Камчыбек Ташиев мырза, мына эртеби кечпи бардыгыбыз албетте өмүрүбүздү, тагдырыбызды Кудай жакшысынан өмүрүбүздү узунуна берсин. Сизге да узун өмүр каалайм. Бирок эртеби кечпи баарыбыз дүйнө жыябызбы, бийлик жүргүзөбүзбү, байлык топтойбузбу, айланып келип, ушундай 2 метр жерге кирип, 3 метр кепинди оронуп, үстүбүзгө боз топуракты жамынып, өмүрүбүз бүтөт. Жанагы жыйган терген байлыгыбыз, бийлигибиз, машинабыз, акчабыз баары калат аркабызда.
Мен сизге кайрылат элем. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз кече жакында кайрылуу кылып мурда күнү айтыпсыз, мен тазамын, акмын, актыгымды соттон далилдейм депчи. Анан тарапташтарыңызды чыкпай эле койгула, тиги бу деген сыяктуу мындай намек берип, бирок ичиңизде мен мындай бул нерседен мындай месседж кабыл алдым да, мени камаган жатышат. Если что, мени колдогула, колдойсуңарбы дегендей намекту байкадым. Бирок сиз үчүн эч ким төшүн тосуп деле чыкпаса керек. Анткени сиздин ак эмес экениңиз, тескерисинче карайып кеткендигиңиз, жүрөгүңүз, бир кезде таза жүрөгүңүз карайып кеткени, канча адамдарга зулумдук жасаганыңыз, канча адамдарды, ишкерлерди, бейгүнөө адамдарды, добросовестный ишкерлерди, покупательдерди тоноп, байлыгын тартып алып, акчасын тартып алып куратканыңыз бүгүнкү күндө чет-четинен ачыкталып, бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан сизге карата бир атайын иш-чаралар, мыйзамдын чегинде иш-чаралар башталганын биз чет-четин угуп атабыз, адвокаттар жарыя кылып атышат. Эми сиз мурда мындан 1-2 жыл мурдабы, эсимде жок, 1 жыл мурдабы эле өткөн жылы жайда экен. Туңгучта Жамалбек Рысалиев деген иниңизди ушу эшигиңин алдына бир боз үйдү коюп алып, бизнес кылып атыптыр, мыйзамсыз бизнес кылып атыптыр деп жала жаап камаардын алдында сиз айткансыз. Жамалбек, будь мужиком. Мойнуң албайсың эркекче деп айткансыз да. Мен сизге айтат элем, Камчыбек Кыдыршаевич, будьте мужиком. Кылганыңызды кылдым деп мойнуңузга албайсызбы? Эгерде сиз мойнуңузга алсаңыз, кылдым, туура эмес нерселерди кылдым, кээ бир нерселерди билип кылдым, кээ бир нерселерди билбей кылдым, кээ бир нерселерди мага жамынып кол алдындагылар кылып коюптур, мен да ката кетирдим деп мойнуңузга албайсызбы? Ошондо сиз тарыхта чыныгы баатыр катары калмаксыз. Бирок тилекке каршы сиз дагы өзүңүз бир кезде башкаларга үлгү болуп, ушундай болгула, таза болгула дегендей таза эмес экенсиз. Бүгүнкү күндө эр жүрөкмүн, барыңарды камайм, өпкөңөрдү үзөм деп жүрчү элеңиз, тилиңерди жулам, колуңарды сындырам депчи. Көрсө сиз андай деле батыр эмес экенсиз. Мунун бардыгы жанагы кум сепилдей болуп, урап түшүп, же болбосо жанагы көбүктөй болуп чачырап кетти. Эми урматтуу ишкерлер, жанагы 1 тыйындан 5 тыйындан мен талаа түстө жүрүп иштеп, 10 жыл Америкада жашап, мээнет менен 5 тыйынды 10 тыйынга, 3 тыйынды 5 тыйынга кантип кураш керек экенин жакшы түшүнөм. Канчалык оор экенин, канчалык мээнет экенин жакшы түшүнөм. Мен ошол ишкерлерге кайрылат элем. Силер адал эмгегиңерди, ак мээнетиңерди, тапкан ташыганыңарды тарттырдыңар. Эми мамлекетке бергениңер мамлекетте калат. Ал мамлекеттин казынасына кетти, ал элдин кызыкчылыгына жумшалды, сот объектилер курулат, балким жолдор курулат. Бул жакшы. Мамлекетке бергендер мамлекетке калат. Ал эми жеке жактарга эми каракчы десе таарынат дагычы. Каракчыларга акчаларын тарттырып, сол чөнтөккө солотуп, сол чөнтөккө кусуп берген акчаларыңарды алышыңар керек. Мээнетиңердин жок дегенде жарым жартылай акталышы керек. Мамлекетке бергениңер калсын, бирок жеке жактарга чөнтөктөргө кусуп бергендериңерди кайра кайтарып алышыңар керек бүгүнкү күндө. Камчыбек Ташиевдин үстүнөн иш козголуп, ал өзү дагы мойнуна алды, адвокат Икрамидин Айткулов дагы айтты. Бүгүнкү күндө суракта жүрөт. Кудайдын куттугүнү, өзү дагы, иниси дагы, жанагы иниси камалып жатат коррупция менен. Баласы дагы, анан подчиненныйлары дагы, Токторбаев, жанагы Досманбетов деген жана башка эмелер тиги суракка кирип чыгып атышат. Ал эми неме болсо, берки иниси коррупция менен камалып жатат, жээндери камалып чыкты. Анан
эртеңки күнү ал соттолуп кете турган болсо, силер же иттен жок, же ит байлаган жиптен жок талаада каласыңар. Ошон үчүн айтат элем, коркпогула. Ташиевке иш козголду. Буга чейин айткам, Ташиев келбейт. Кайра кызматка отурбайт. Анан моногу эки дос калп эле пранк кылып аткан жокпу деп атасыңар. Пранк кылган жок. Президент чечкиндүү чечим кабыл алган. Болгону баягы адамгерчиликтин негизинде мыйзамдын чеги менен, факты менен акырындап мыйзам жолунда жылып келатат. Ошондуктан силер кайрылып ГСУга болобу, анан военный прокуратурага болобу арыз жазып кайрылышыңар керек. Таймураз Ташиев тонодубу, Шайырбек Ташиев тонодубу, Камчыбек Ташиев тонодубу, же Эду Питолор тонодубу, ким тонолсо, ким силерден акчаңарды сыгып алса, чөнтөгүнө алганын кайра аларды да кустуруп туруп өзүңөргө кайтартып алгыла. Бул силердин мыйзамдуу укугуңар. Ишкерлер, силерге кайрылат элем. Мындай өзүңөрдүн адилдигиңерди тастыкташ үчүн мыйзам чегинде күрөшкөндөн коркпогула. Мамлекет бүгүнкү күндө мыйзамдык калыбына